Assalamu alaikum. Байгемурас каналыбыздын катталуучулары. Назарыңыздарда айгырлар берүүсү. Бүгүнкү берүүбүз Жайыла районунун Айдарбек айылына келдик. Бул жерде Бактыбек деген инибизде Сектор деген Америкадан түзмө-түз келген мыкты айгыр багылып аткан экен. Бүгүнкү айгырлар берүүбүздү ошол Сектор айгыры боюнча сиздерге кене маалымат беребиз. Биз менен болуңуздар. Жакшы маек алдыда. Мына достор, жана сиздерге сөз кылгандай биз Айдарбек айылына Бактыбек инибизге келдик. Бактыбек инибиздин Сектор деген өтө мыкты айгыр багылып атыптыр. Сектор айгыр жөнүндө сиздерге жакшы маалымат берели. Билинбеген менен биздин кыргыз айылдарында укуктуудай айгыр бар экенине бүгүн дагы ынанып отурабыз. Мына Секторду көрсөңүздөр. Отурган жериңерден секирип тура калчудай айгыр экен. Керемет айгыр экен. Баке, бул айгырдын эми көрүүчүлөрүбүзгө келген тарыхынан баштап четинен айтып берсең ыраатым менен. Каяктан келди эле, кайсы жылы келди эле? Жакшы экен. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим жана ат сүйүүчүлөр, ат күйөрмандары. Мынакей байке, бул айгырдын тажымакалын кыскача айтып берсем, бул айгыр өзүмө түздөн түз Россиядан 2017 жылы кышында келген. Анда 2018 жылы айгыр салдым мен, бирок чакан бейге салдым андачы. 4-5 бейге салдым 2018. Андан кийин эле бүгүнгө чейин эле айгыр салып келдим. Акыркы 2 жылдан бери ошо элдин бейлерин качырып биркен эме болдум. Ага чейин кийгидир өзүмдүн эле бейлерин качырып тургам. Бүгүнкү күнгө чейин, бирок бул айгырдын бүгүнкү күнгө чейин бир да баласын чаап да көргөн эч ким. Мен өзүм баш болупчу. Жана ошондой эле кулундар сатылып атат, бирок Алар да чаап элек. Алар да чаап элек. Бир да баласы ат чабышка да чабып элек, булакка да чүрөк да. Баке, ал боюнча кийинчерээк суроо. Азыр бунун эми бул өзү түү каяктан келди, ошону айтып берсең. Бул түү мен өзүм барганда Краснодардан Байсат конь заводун алып келдим. Бул ага Байсат конь заводко Америкадан 1 жаш 3 айында ошо 43 миң долларга аукциондон чыккан дейт. Ал жерде мен болгон жокмун, бирок жактагылар айткан маалымат боюнча да 1 жаш 3 айында Америкадан 43 миң долларга чыккан. Бияка келип 3 жашында Кубок чемпионов Российской Федерации уткан экен. Анан 4 жашында Путиндин призин уткан дейт. Аябай чоңдурган экен анда. Анан кийин 5 жашында алып келдим мен ушу. Ошондон бери эле Кудайыма шүгүр, Кудайдын кула сүйүүсүндө колдормо отурабыз. Бою канча экен? Боюм 1.65. Боюм 1.63, 1.65 деп ченегенбиз боюн. Мен дагы мына биз дагы Байгемурас каналы жакшы айгырларды тартып жүрөбүз. Айгырлардын баары мыкты, бирок мындай жоонураак айгырды ушу сейрек көрөм да. Бунун басмайлы жетпейт го мунун. Бирок көдөнүнө миңиндердин көбү эле келип минип көрөлү деп неме кылышат. Андан кийин мейли десең эле минип көрөлү, чатың толот экен деп бир жакшы суктанулар менен кетишет да. Эми баардык мактоолордун баары, жактоолордун баары аталанын бир гана аталанын оозунда сөзүндө болсун демекчибиз. Бул баке, бул эми бие караганы кандай? Мыкты экен, мындай бир кызыр калып калуу учурлар барбы? Жок, ошол жагы ушул үчүн мен кармап жүрөм деп ойлойм. Себеп дегенде мына 5 жылдан бери Сусамырга чыгат. Ушул жерден Сусамырга жеткизип барам машина менен. Кайра келатканда сайым ходам жылкы менен чогуу келет. Жайы менен үйүрдө жүрөт. Жайы менен Сусамырда үйүрдө жүрөт. Мына 5 жыл болду, быйыл 6-жыл болот. Жылтыякка барганда бир жылкы кошпойт, бир бие чыгарбайт. Колун чайнабайт. Колун чайнабайт. Үйүрдө тегиз жакшы карайт экен. Үйүрдө тегиз кармайт, Кудайга шүгүр. Кудайдын кулагы сүйүнсүн демекчимин. Бир бие кысыр мындай жок да. Кысыр калтырбайт. Жашы канча болуп атат ошону тактап жашы быйыл 14 жашта, ошондо 11 аз. Жок, 10 азыйда. 14 жашта. 14 жаш. 10 аз. Нерсе болуп кетти. Абдан 3кө толуп болуп турган убак экен. Анан этке да бышык да өзү мындай. Этке да бышык. Сусамырда жүрөт, ат кормка жебейт. Баргандан күздөн келгенче жылкы менен кайра сайын кылып айдап беребиз. Келет. Мунуга алкымы аябай келен экен, айгыр жоош бекен? Жоош, жоош. Алкымы абдан келен экен баке? Алкымы, көкүрөк башы. Бул мен өткөндө да биз бир берүүбүздү айттым эле. Американын
ушундай чоң заводдорунда, Ирландияда жана Колмор заводунда өндүргүч айгырлар дал ушундай кейиптенет экен да. Жоон. Караңыз, булчуңдар мына Шварценеггердин булчуңдарындай болуп туруп калпырай. Абдан булчуңдуу, бөөдөнду, кыскасы булат келишкен экен. Өзүң да жакшы багып койгон экенсиң. Биз колдон келген аракет кылабыз да. Кыш менен багабыз, жазында бийге коебуз депчи. Бул ошондо каны боюнча кандай болуп калды? Азыр биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы эметели Эйпиндинин неберesi болуп калат да бул. азыйды абдан жакшы сайыптыр. Алкымы абдан кенен экен, муштум кенен батып атат. Булчуңдар бул мана тартып жүргөн жериң жокпу? Мына акча салган жоксуңбу? Ушунча булчуңдар чыгыптыр, я? Жок. Жаныбар, бул Самаке, булатты улакка чапса, додон жарат го дейм. Бирок өзүнүн да духу күчтүү. Муну жаңы алып келип эми анда өзүбүз биринчи айгырымда бул өзүмдүн жашоомдо биринчи айгырым. Муну жаңы алып келгенде ким Жекиш байке деген бар эмеспи? Биздин атактуу беребизчи. Ошол байкебиз дагы мен ушу 2017-жылы алып келдим берге 24-декабрда. 2017-жылы эле ушул 3 күндөн кийин 27-декабрда Жекиш байкебиз келди. Бир чалат Бактыбек деген сенсиң, о десем, Бактыбек сектордон айгыр сага келиптир, келип көрөйүн деп келип көргөн сарайдан. Келип көрүп анан бир баа берди. Болбосо чабып көрөлү деди, анан байке өзүмдүн биринчи айгырым чаппай деле коелучу деген да күндөр болду да. Сөздөр кептер болду. Ал дагы эки тизеси эмне болгон? Ал берден өзүмөн болду бул. Муну айгыр каны эле чапчы берип, анты берип. Латокко темирлерге урулар эле. Күн тийбесин абдан мыкты экен. Мына оператор как сонун болуп тур. Булчуңдар эмне болгон? Эмне жеринде алдырган? Жок, өзүнөн ушундай болуп калды. Ушундай экен, Алдырган эмес. Күн тийбесин жакын алса, жакшы айгыр. Ушундай атсаңбы кенде? Шында минебиз. Такалам экен. Шында минип, ары бери элмектеп бастырды. Бул жанагы жер тандабас джип машина дейли экен да. Аңдоңду белгиси тегиз алып жүрөт окшойт. Муну жаңы алып келгенде тиги биздин кары эл оозунда жүргөн элге даңктуу ким улакчыбыз Рустам Туралиев бар эмеспи? Ооба. Ошол улактап байке бир бериңизчи дейин деди. Анда айгыр жаңы келип өзүбүздүн суктанып жүргөн кезибиз, жок Рустам койчу эле, мында бирдеме болбойт. Айгыр салайын деп бербей койгом. Андай чоң улакчы минип көрсө анда мактамак ал. Рекламада болмок экен. Анан эмнегедир өзүнүн балдарында мындай байкап, бирок чабыл элек. Бирөөдө улакка айтпайт да, жогоруда. Улаккадагы ат чабышкада бир баласы чабыл элек. Эмнегедир убаксат чыкпай атат, булайдын көрүп болбой атабы деп ойлойм өзүмчө. Анын бир эле жолу бар, мунун балдарын көбүрөөк сатыш керек, жакшы адамдар. Көзүң карап баардык мал жакшы көрүнө берет, бирок көз тижумтуп бир 3-4төн пулдап жиберсең сатып атабыз, бирок эмнегедир алар деле чаппай атабы, эмне болуп атат, болуп атат. Узундан жетелечи дейм. Так бар, желдирип. Ылдамыраак жетелеп көрсөң? Чо. Ылдамыраак. Жоошмал экен, жаныбар. Жош. Булар өзү негизи эле мен ушундай деп койдум. Англичандар жоошулот окшойт, акылдуу да болот экен булар. Эми багы айгыңда болот, бир кыялды ким тияр дегендей көп болот негизи түрлүү кыялдар. Анан бул жаныбар карач, алдынан баса айта кетчү нерсе, биздин жана Марадона деген атактуу аргымак өчөнү берүүбүз болбодубу? Ошо Марадонанын ошо сууткан балдары Эргалакен уулу Нурдин дагы ошо айтып атат да, алдыңкы эки колдун ортосунан киши өтүп кетчү, керем болчу деп. Мына бу дагы ошондой, мына карачы алдындагы эндүүлүгүн. Мен өзүм өтүп кетчү деп окшойм, мына ушу көп эле ушуга кызыга берет, аябай көкөгү, аябай кенен экен, өчтү экен, көдөндү экен депчи. Өпкө жүрөгү мыкты экен. Мындай таза эле ошол чоң Европанын заводдорундай эле ошондой айгырлардай эле экен. Ошондо кандай айтар, бул Эйпиндинин небереси? Эйпиндин небереси атасынын эсиме жок. Ооба, мейли аны биз паспортун көрсөк болот. Паспорттары бар. Унутуп калган турбайсың. Кандай экен паспорттун өңү? Кызыл, көк. Чет өлкөлүк таңба менен да? Жок, чет өлкөлүк англис таңбалысы менен, англис. Түз Америкадан Россияга келген. Америкадан тиги Байсат конь завод ушинтип айтты да. Саткандар Байсат конь заводко келген прямой эле 1 жаш 3 айында биз муну аукциондон 43 000 бойго алып келгенбиз деп, анан ушу 3 жашында, жана жогоруда айттым го, 3 жашында
трехлетка кубок чемпионду уткан дейт Российский федерацияны. Анан кийин 4 жашында Путиндин призин утуп. Стоп. Ошойдон бутунан кетип анан бизге буйрук калды окшойт да. Анан Алла Тааланын буйругу менен. сен түз эле ошол заводдон өзүң алып келдиң. Жок, эми ордуда посредниктер болду. Бирок Кыргызстанда биринчи кожо эмеси ээси менмин да. Бүгүнгө чейин Кудайым буйруса. Буну да абдан сен өзүң эле бээлериңе кое бербей, дагы атактуу чуркаган, көп байка уткан байталдарга койсоң, бул айгырдын баркы чыгат окшойт. Ошентсек болчу да экен, мен да айтып атпаймынбы башында. Ошондон башында эле сизге айттым го жогоруда. Биртике туура эмелерди кылып алсам керек депчи, эмнегедир баягы өзүмдө дагы бээлер бар эле да. Ошолорду биртике жакшылайын, тазалайын деп эле өзүмдүн бээлеримде токтосо болду. Өзүмдүн бээлеримди тазалап алайынчы, ушулар токтоп берсе болду, баягы кызыр калбай деген ойдо эле мындайча айтмакчы, кызганыч менен эле качырбай жүрө бериптирмин да. Эмештик эмес, азыр деле убакыт толтура. Эми мындай кылалы, Баке. Мына буюрса биздин көрүүчүлөрүбүз көрөт, анан мыкты бээлер. Бул бээге шырактуу, жука бээлерди коюш керек окшойт бул айгырга. Ошондой бээлерин алып келем дегендер болсо, шарты кандай болот? Ошол жөнүндө көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетели. Шарты байке мындай да, эл катары эле Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп мындайча бир былтыр мурдагы жылдар бир эки маселе болду. Действительно, ат күйөрманы, ат сүйүүчү, бирок бүгүнкү күнү бир Алла Тааланын сыноосунда колунда болбой турган моменттер бар кишилер бар экен да. Ошолорго бир эки жыл коюп бердим. Андан кийин эми азыр айтып атат, азыр 30 миңден коюп атабыз, коёбул деп коюп атабыз. Мына уже 5-6 бээ коюп жүрдүм. 30 миңден коюп атабыз. Эми жакшы тааныш, жакшы бээ, баягы антын чуркап жүргөн бээлер болсо Бак азыр биз как раз мүмкүнчүлүк болуп калып, сийгени тартып калдык. Мыкты бир аксакалдардын айтканын дагы билесиң да. Жакшы мыкты күчтүү айгырлар сийдиги алдыңкы шыйрагына жакын депчи. Мына азыр бул алды жакка сийип атат да. Бул дагы бир жакшы белги деп ойлойм. Күчтүү айгырлар. Кээ бирлер алдыңкы шыйрагына, арткы шыйрагына эле сийип коет айгырлар. Көбү алдыга жаба сийген бул жакшы белги деп укканым бар. Мен ушул бир айтпадымбы? Бир өкүнүчүм бар да, ушул бир өкүнүчүм ошо бүгүнкү күнгө чейин 4 жашка чейин деп кармап келип 4 эркек кулунун эмесинчи, баласын. 4 өтөн буйрубай койду эмнегедирчи. Эми бул деле бир Алла Тааланын сыноосу болду, буйругу болду. Эми малга көрүнсүн деп коет экенбиз. Мен бая жок не дейбиз анан башка. Ооба да. Малга көрүнсүн дейт экенбиз. 4 жашка чейин багып келем, сатам эркектерин, саткандан калат, калганын бага берем. 4 жашка чейин мына минебиз, ана минебиз деп 4 жашка баксаң да же буту сынып өлөт, же тоодон жылан чагып өлөт, же болбосо бирөөсү колик болуп өлдү. Айтор мен албай койдук да. Балдарын. Канча мал жем бересиң? 2 мал берем. 2 мал. Этке да кушак өзү. Бир мал жем менен деле чыдачу да го. Кышында бир эле мал беребиз. Анан муну бул куут убагында эмечи, бээ коюп аткан убакта. Ошондо 2 мал беребиз. Морковкасын беребиз, жумуртка беребиз. Канча жумуртканы жейт? Эртең менен 1-ди, кечинде 2-ни. Азыр мен көрүп калдым, сенде кунан чыкма бунун кыздары бар экен, байталдар. Мыкты экен. Бар. Анан бул айгырды эми классы өтө жогорку деңгээлде. Сендеги бээң көпчүлүгү высококров турбайбы? Бирок жок, высококров эмес. Мындай десе болот да, булардын таза кадылар да бар, паспорт менен российскийлерчи. Бирок доморощикаларда көбүчө документ жок. Ушул айгырдын кыздары бар. Жана ушул Мальвин деген айгырды, Бамбуктун баласы Эльбрусту айгырды, Форсаж деген айгырды, Рамазан байке Кочкор бойдон. Ушуларды мен алып келгем да. Менде турган бердичи. Жана Украина айгырды. Көрдүм 3-4 байталдарыңан 3-4 бар экен, мыктылар бар экен. Эми аларды үйрөтүп табын келтирсе, далай менен жумшасаң ийгилик болчудай го. Буйруса, Кудай буйруса. Бардык нерсе Кудайдын колунда го. Көйдөндү. Биз бир чымырмал экен. Биз бир гана себепкербиз. Калганы баары Алла Тааланын колунда. Буну 60 күн тындырбай минсең дагы чыдай турган, жок издесең тоого мине турган, жоого мине турган кыскасы универсал айгыр экен. Мен жогоруда айтпадымбы? Ушул тоого мына 5 жыл чыгып келди. Быйыл 6 жыл чыгат, Кудайым буйруса. Жайлоодо
бир подкормка жемсин бербейбиз. Бир 13-15 бейге салам. Тияққа барып дагы бияктан күйлөгөн бейлерин машина менен алып барган күндөр болду. Вообще карабай койду. Кусап да коюп көрдүк, аркандап да коюп көрдүк. Бээни качырып элет, кубалап чыгат. Карабайт таза. Муну бээни алып келип үйүрүнөн бер жакка алып келип, каратсак да карабайт, үйүрүн карап туруп алып таза ит болушту да. Андай бир 2 случай болду. Бул абдан үйүргө ишенимдүү. Жанагы акуулардын эркегинде эле мындай абдан үйүргө бекем турбайбы? Анан мына 5 жылдан бери ушул самырга бир жерге чыгабыз да. Ушул бир жайытты көрүп алган, ушул жайыттан ары кетпейт, бери чүрбөйт. Мына Кудайдын кубасы. Ай жанагы. Абдан акылдуу. Ылдый чүрбөйт, өйдө чыгарбайт. Ит кушка да алдырбаса керек бул кулундарды. Эми ал жерде биз баягы өзүм төргө чыгарбайм менчи, ошол ылдый жакта эле көз алдыбызда эле басып жатчы деп эме кылам ба, кулунду белердичи. Ушул айгырдын үйүрүнчү. Анан кийин аяка деле уже көп түшпөйт да. Журттун жанында да. Буну мен да мингим келип кетти азыр. Буну минсең жанагы Land Cruiser'дин эң акыркы модельдерин мингендей болот окшойсуң. Мен эми десеңиз токуп берелик денеки. Жок, убактын тар болуп атат. Ылайыктуу эмелер бар. Сонун экен. Жүргөн эмелерин токуп берелик. Мени көрүңүз. Чат отурсаңыз такымыңыз толот дегендей. Балбандар мине турган ат экен. Буйруса. Бу сөзгө биздин маегибизге дагы бир мыкты инсаныбызды кошо коелу. Мына Самат иним Көкбөрүнүн алып баруучусу, биздин кыргыз элине кызмат кылып аткан мыкты жигиттерибиздин бири. Самаке, бу айгыр боюнча сенден көп улак аралашып жүрүң, мыкты Көкбөрүнүн аттарын көрүп атасың. Бул айгыр жөнүндө ой пикириң уксак. Бул айгырдын эми турган турпат эле, баягы биринчи көргөндө эле баягы көзгө толумдуу, баягы көз жаман дейт го. Чындыгында өтө мыкты айгыр экен. Турган турпатында, келишиминде, мүчөсүндө. Эми негизи ушундай айгырлардан бир жакшы кыргызга аты чыккан, дүйнөгө аты чыккан мыкты күлүктөрдү чыгарса болчу эле экен. Эми байкебиз айткандай, эми мындан кийин Кудай буйрса бир жакшы ушу күлүккө чабылып жүргөн бир байталдарга, бейлерге кошо турган болсо, Кудай буйрса ушул сектор айгырынын атагы чыкчудай эле айгыр экен. Бул негедир ошол баягы бир сарайда эле сыртка чыгарбай багылып жүргөн жылкы экени көрүнүп турат. Бул жылкындагы ушу тукумдарын баланчанын баласы деп угуп калыптыр, ушу сектордун тукумдары деп. Кудай буйрса эми байкебиздин жакшы ниеттери бар экен. Кудай буйрса ошол ниеттер ишке ашсын. Жакшы тукумдарды чыгарып, буйрса дүйнөнү дүңгүрөткөн бир күлүктөрдү дүйнөгө алып келүүгө бир себепкер болчу жарандык экен да. Кудай буйруса. Самаке, буну биздин көкбөрүчү балбан балдарыбыз көрсө шыр сүйөт го дейм. Буну сүйө турган эле аргымак экен. Буну менен кирсең баягы азыр коргонууну дагы, чабуулга дагы чыгып чыгат экен, додого таамай экен да. Коргонууну келтирет го дейм. Коргонууну тим эле любой додону жарчу даят экен бул. Бою дагы 1.65 тим эле таамай улактын аты экен да. Баке, улакка өзүн чабып көрдүңөрбү? Жок, өзүн улакка чапкан жокпуз. Мындай эле 1-2 жолу баягы кызыгып эле эмен топту аралап 1-2 өзүбүз эле минип көрдүк. Бирок эмеси чыдабай койдук. Оозундагы катурак болду. Эми баш берип эле аралап кетти да. Анан кой дедик, айланайын, муну мен өлүп калбай. Көкбөрүчү балдар буну бат эле тарбиялап койт. Бирок былтыр келди силердин ушу аластан балдар келип багыбызды, анан битке багыбыз келишпей калып калды буйруса. Бул да бир Кудайдын буйругу болду го. Канчага чейин баа беришти? 15ке беришти. Баке, ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сурап карайынчы. Баа ээси келсе бейсин бер дегендей кастарлап көңүл салып келип калса мүмкүнчүлүк барбы бергенге жаңы ээси? Мүмкүнчүлүк бар, жаңы ээси мүмкүнчүлүк бар. Эми сатылбас нерсе жок го. Эми мал мүлктөнчү. Сатабыз, баасы келсе сатабыз, сатпайбыз деген нерсе жок. Сатпайм деп көп нерседен күйдүм. Ушундай болот экен, сатпайм дейт экенсиң, келип анан дагы бирдеме болду. Сатабыз, баасы келсе. Былтыр баалаганда сатпастын баасын айтып койгом. Анан кийин сатпайм, жок, бул өзүмдө алат деп айтпайм. Андан алысмын. Туура. Баасы туура келсе, ээси чыкса беребиз. Атам кыргыз бекер айткан эмес да, ээси келсе бейсин бер. Туура да. Баасы чыгып калса бычып туруп. Эми Кудайга шүгүр жакшы кулун алып атпысың. Бирок мүмкүнчүлүк болсо дагы мыкты ушу төрөп барадагы ушу Чүй областында мыкты белер келсе кое бериш керек го. Коебуз, буйруса коебуз. Айтып атпаймынбы, мынакей буйруса коебуз. Ошон үчүн сизди да чакырып битке. Муну атын уккандар бар, бирок өзүн көрбөгөндөр бар экен да. Керек болсо биздин жакын айылдалар көрөлөт мунчу. Атын угушат. Карачымда турган, карачым не деген керемет. Атын угушат, бирок көрө элек. Көрбөгөндөр бар экен да.
Мына эми көрүүчүлөрүбүз, урматтуу биздин Байке Мурас каналыбыздын катталуучулары, сиздердин кызматыңыздардабыз биз. Мына дагы бир кыдырманы кыдырып, сыдырманы бүгүн Айдарбек айылы, Панфилов району. Жок, Жайлы району. Жайлы районунун Айдарбек айылына келдик. Бакемдин корозунда не бир жакшы 20-30 бээ бар экен, ошонун баарын тегиз токтотуп, дагы келген бээ байталдар болсо токтотом деп жер чабышып турган айылга назарыңыздарды салыңыздар, дагы телефонду экранга беребиз. Бактыбекке байланышыңыздар. Мына достор, ушу менен биздин айгырлар берүүбүздүн кезектеги саны замана чыкты. Бүгүнкү коногубуз Бактыбек, Айдарбек айылынын тургуну, Жайлы району, Чүй областы. Сектор деген айгыр боюнча сиздерге жакшы маалымат бердик деп ойлойбуз. Айгыр дени сак, мыкты, бейгесе карай берем деген ниетте багып. Жакшы байке, сиздерге да чоң рахмат. Мынакей убактыңыздарды бөлүп, бүгүн дагы чоң Белгосида жакшы уюштуруу топ менен уюштурулган ат чабыш болуп жаткан жөн ушака кызматка бараткан экенсиңер. Алла таалам кылган мээнетиңерди актаган болсун. Ошол жолуңуздун кулайын сактап, аман эсен келип, аман эсен үйүңүздөргө, бала караңыздарга жетип алыңыздар. Ошол Алла разы болсун. Алла разы болсун. Сага да рахмат. Чарбаңа береке берсин. Элибизде болсо, бизде болсо элибиз болот демекчи. Баарыбызга жакшы аргымактар, ушундай кыргыз элибизде ушундай аргымактар корозубузда ар бирибиздин болгонго мен тилектешмин. Рахмат. Амин.